Бишкек шаардык сотунда бүгүн 26 декабрда Кемпир-Абад ишине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы карала баштады. Бүгүн Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Акыл Айтбаев, Мамбет Жунус Абылов, Эрлан Бекчороо уулу жана Рита Карасартовалардын бөгөт чарасы каралып, баары тең камакта калтырылды. Шаардык сот 1-май райондук сотунун аларды келээрки жылдын февралдын ортосуна чейинки камакта калтыруу тууралуу чечимин өзгөртүүдөн, жактоочулардын аларды үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Белгилей кетсек, камактагылардын көбү протест катары ачкачылык кармап жатышат. Биз ачкачылык жарыяган 20-га жакын адам Кыргызстанда эркиндик болсун, демократия болсун, Кыргызстанда куугунтук болбосун, биз жакшы мамлекет куралы деп 14 күндөн бери ачкачылык жарыяладык. Бүгүн ошол ачкачылыгыбыз уланабы же токтойбу, урматтуу соттор, силерге байланыштуу. Себеби мамлекеттеги эркиндиктин, демократиянын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири ал эгемендүү сот бийлиги болуп эсептелет. Эгер эгемендүү сот бийлиги боло турган болсо, анда мамлекетте президент, премьер-министр, оппозиция туура эмес кылса, мыйзамсыз иш кылса, аны сот арбитр катарында чечип, адилеттүү чечим кабыл алганга жардам берет. Ал бүгүн силердин колуңарда чече турган силер бийлик болуп эсептелесиз. Ошон үчүн сотту 3-чү бийликтин бутагы деп эсептейт. Камактагы мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылган Өзгөн районунун тургуну Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Акыл Айтбаевди тергөө иштери солгун болуп жаткандыгын нааразы кылса, ал эми камактагы мурдагы депутат Кубанычбек Кадыровдун жубайы бийликке кайрылуу жолдоду. Эмнеге биз нааразычылык болуп атабыз? 2 айдан бери биздин эрлерибизди ушул жерде камап отурган аз келгенсип, бүгүнкү күндө эң жаман шарттуу камераларга киргизип, психологиялык жагынан абдан кандай десем басым жасап, мына бүгүн сотко келип биз катыша баштадык. Бүгүнкү күндөн баштап ошол отурган адамдар айтып атышат, ушундай шарттарыбыз начар отурган жерибиздин, терезебиз жабылбайт, плесень, көк, сырость, муздак, ушундай шартта барбы ошондо отургузганга жараша анда кылгыла жашнакай шартын түзүп бергиле. Эртең алардын ден соолугуна, аманчылыгына ким бизге кепилдик берет? Биздин ата-бабабыз керек бизге. Күйөөм керек мага, балдарыма ата керек. Анан кийин отурат десе эле баягы кыргызда деген жакшы сөз бар. Тил кесмек жок, баш кесмек бар деп. Эмне биротоло баштарында кесип, ден соолугун баарын жоготобу дегенсиңерби? Быйыл 24-23 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30дай адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги камактагы бул адамдар жазык кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалгандыгын билдирген. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылгандыгын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экендигин билдирүүдө. Ал эми кармалгандар күнөөсү жок экендигин айтып, муну саясий куугунтук деп атап жатышат. Жакында Кабар агенттигине берген маегинде өлкө президенти Садыр Жапаров аталган иш боюнча кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Un өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушев 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, un 14-15%га көтөрүлүшү мүмкүн экендигин билдирди. Буга министрлер кабинетинин күнөмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баасын аныктаган токтомунун мөөнөтү аяктап жаткандыгы себеп болууда. Жунушев мындан улам эми импортталган азык-түлүктөрдөн 12% киреше салыгы алына баштай тургандыгын айтууда. Бүгүнкү күндө биздин тармакта баягы биздин чоң маселелер болуп атат. Бул деген чийки зат жетпей атат биринчиден бизге. Себеби баягы жол Казакстан боюнча транзит аябай кыйын болуп атат. Вагондор жок болуп атат. Ал боюнча азыр кесиптештерим дагы айтып берет. Анан эң негизги бизге берилген жанагы жеңилдик бул деген 31 декабрда бүтөт. 1 январдан баштап 12% будайдын баасына кошулса, анда ундун баасы 14-15%га, анын арты менен нандын баасы 18-20%га көтөрүлүшү ыктымал. Аны айтып кетсем, бул жалаң эле ун жак эмес, бул жана эң биринчи социалдык товарлар деп айтсак болот. Андан тышкары бул ичинде май дагы бар, шекер дагы бар.
Белгилей кетсек, бул боюнча министрлер кабинети азырынча комментарий бере элек. Министрлер кабинети Евразия экономикалык биримдигине мүчө болбогон мамлекеттерге 100 000 тоннадан ашык унду ташып чыгууга тыюу салган. Мындай чектөө ушул жылдын 1-ноябрынан 31-декабрга чейин киргизилген. Кыргыз өкмөтү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүнүн экспортуна убактылуу чектөө азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана бааны турукташтыруу үчүн кабыл алынгандыгын билдирген. Акун пансионатынын жетекчилиги УКМКнын жер участогуна байланышкан чечими тууралуу билдирүү жазады. Акун Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998 жылдын 23-июнундагы токтому менен мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратуунун жана менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатылып алынгандыгын жазды. Сатыкка 32 пансионат коюлуп, анын ичинде Чынар пансионаты дагы бар эле. 1999 жылы тендерге, аукционго катышып, Чынар пансионатын белгиленген нарктан жогору баада сатып алганбыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларды менчиктештирүүдө жер участогунун наркы мүлктүү комплекстин наркына кошулат. Башкача айтканда, пансионатты сатып алууда жер тилкесинин баасын да төлөп бергенбиз, деп жазды ал Facebook баракчасына. Эске салсак, 24-декабрда атайы кызмат Акун пансионатына Ысык Көл облусунун Карабой айылындагы 17,65 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгендигин, 371 миллион сомго бааланган участок мамлекетке кайтарылгандыгын билдирген. Кочкор районундагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү райондо положенец катары Хан Кайман аты менен белгилүү болгон 1988 жылкы Алмаз Чигинтаев мурда кийин кылган туура эмес иш-аракеттери үчүн элден кечирим сурап, мындан ары эч бир криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнө аралашпай дыйканчылык менен тынч турмушта куруу милдетин алды. Мындай билдирүүнү УКМКнын басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, УКМК органдары тарабынан профилактикалык иш-чаралары жүргүзүлгөн. Буга чейин мени Кочкор районунун тургундары Хан аттуу Кайман ат менен Кочкордун положениясы деп атап жүрүшчү. Бул чындыкка дал келбейт. Мен эч качан положениясы болгон эмесмин. Жана андай статуска аракеттенген эмесмин. Жана эч кандай уюшкан кылмыштуу топторго тиешем жок. Ошо менен бирге Нурлан Шашиевдин да уюшкан кылмыштуу тобуна тиешем жок. Мындан ары криминалдык чөйрөгө аралашпайм жана алыс боломун. Мындан ары өзүмдүн жай баракат дыйкан чарбам менен алектенем. Кошумчага кетсек, 24-декабрда УКМК уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар деген шек менен Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы баштаган 5 милиция кызматкерин кармалгандыгын билдирген. Атайы кызматтын маалыматына караганда, милиция кызматкерлери шектелип жаткан иш быйыл 7-ноябрда болгон. Ал кезде кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кочкор районундагы кафелердин бирине барып, коркутуу жолу менен ай сайын $1000 берип турууну талап кылгандыгы айтылат. Милицияга берилген арызга чара көрүлгөн эмес жана кылмыштуу топтун мүчөлөрү коркутуп үркүтүүлөрүн улантып келген деп кошумчалашкан УКМКдан. 26-декабрдан тарта Кыргызстандын аймактарындагы мектептер кадимки окутуу режимине өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Эгерде класстагы окуучулардын 20%-нан көбү ден соолугуна байланыштуу окууга келбей жаткан болсо, сабак берүү кайра онлайн форматка өтөт. Буга чейин Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28-декабрга чейин узартылгандыгы кабарланган. Сасык тумоонун күчөшүнө байланыштуу Кыргызстанда мектептер 15-декабрдан 24-декабрга чейин онлайн окутууга өткөн болчу. Кышкы каникул быйыл мектептерде 30-декабрда башталып, 10-январга чейин уланаарын, 3-чейрек 11-январда башталары маалымдалган.